Артур Эгембердиев Торкен айылынын тургуну. Ал 5 жылдан бери балык чарбачылыгы менен алектенет. Бул иш чоң эмгекти талап кылат. Оңой эмес болгондуктан ишкер достору менен биргелешип баштаган. Анын айтымында бул бизнести алып кетүү үчүн билим алуу зарыл. Бизге ушу Токтогул районунда проект келди. ФАОдон келип, берде балыкка кызыктар адамдарды окутуп, тренингтерди өтүп калышты. Ошол убакта биздин кызыгуубуз пайда болду да. Бизде да ылайыктуу жерлер бар, балык чарбаны уюштурдук деп. Балык багуунун өзүнүн ыкмалары бар. Аларды туура колдонбосоң эмгегиң текке кетиши мүмкүн. Башка жандыктардан айырмасы бул жерде тамактандырууда убакыттын туура колдонулушу шарт. Буларга 2 саат сайын жем берилет, өзүнүн мондай бир чен алып аласың да. Биз качты чен кылып албадык. Ушу кашык менен ар бир эме да. Бассейнге экөөнө бирден кашык беребиз да. Экөөнө бирден кашык беребиз. Аны 2 саат сайын беребиз. Эгер андан көбүрөөк берип, мындан ашык берип алсаң, булар көптү да көтөрө албайт. Ичи жарылып кетет. Эметип калышы мүмкүн да. Өлүм көп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ченеп беребиз жендерди. Бул балыктар чоңойгон соң сыртка чыгарышып, атайын суунун жегинде бөлмөлөрдү даярдап багууну улантышат. Мындай жерде балыктарды бир киши багуу өтө кыйын. Анткени кышкысын суу тоңуп калса, балыктар өлүп калуу коркунучунда болот. Кышкы убакытта муздун тоңбошу керек. Бул жерде 7 орун бар. 7 орунда 7 бала иштейт. Күндөп түндөп баягы мындай көзөмөлгө алып турушат. Ошо көзөмөлдө балыктар сууга жаман мындай агындылар келбеш үчүн ар бир жеринде сеткаларындагы сууларды, муздарды чагып турушат. Балык чарбачылыгы Кыргызстанда өнүгүү жолунда. Торкен айылынын тургундары аталган иштин өнүгүүсүнө салымын кошуп, ошол эле учурда элет тургундарын жумуш менен камсыз кылышууда. Мира Абдылдаева, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.